Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналы көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге буюрса жаңы породадагы өзүмдүн быйылкы жылдагы жаңы порода Leghorn белый стандарт деген мына ушул тооктор тууралуу сөз кыламын. Бул тооктор жанагы не деп коет эле? Мен жалаң жумуртка сатып, жумуртка менен иш кыламын. Жумуртка көп туыш керек дегендерге мына ушул породаны мен сунуштаймын. Анткени бул порода жумуртканы абдан көп берет. Рекордсмен деп койсом болот. Ал жөнүндө дагы азыр алдында айтып берем. Эмне болгон рекордсмен. Бул тооктарым Адлерский серебристый. Мурдагы видеолордо көргөнүңүздөрдөй эле. Буларды Казакстандан Бекмурат деген бир казак жигиттен алганмын. Жумурткасынан кандары таза, гарантия буюрса, короздору алмашкан. Бул жакта азыркыдай мен айтып өтүп кеткендей Leghorn белый стандарт деген породадагы тооктор. Бул тооктордун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып кетсем, бул тооктор жумуртканы аябай көп берет. Даже сиздер үчүн жалгандыр. Бирок менде практикамда боло элек. Бирок көп жылдан бери жумуртка баккандар айтышты, что жаздын күнү күн узак маалда бир күндө 2ден дагы жумуртка берген учурлар кездешип атат. Ал дегени сиздерде мисалы үчүн бир 20-30 тоогуңуз болсо, мисалы 20 дейли, 20дан ошондо бир күндө 22-23 болуп калат экен да, мындайча айтканда. Ошол 10-12 тоок кармагандар ушундай случайлар болгон экен. Ошо бир күндө 2 жолудан тууган учурлар болду дейт. Эми кимиси экенин билбейт экен, бирок но факт бар да. Бирок менде менен быйыл баштаганыма байланыштуу мындай факт боло элек. Бирок азырынча андай деңгээлге жете элекпиз. Эми эле жумуртка кирди, 1-2 ай болуп калды. Жумуртка берүүлөрү жакшы. Бул жерде азыр 24 мекиш, 3 короз бар. Буюрса дагы бир короз кошобуз. Короздор жакшы, тетик, ден соолуктары жакшы. Бул жака мына өткөнгү видеодо айтканмын. Инфракрасный лампа коюп койдум. Булар астыга келип жылынат. Бунун өзгөчөлүгү, эмнеге муну коесуңар? Мунун кандай өзгөчөлүгү бар деп суроо берем дегендерге, бул инфракрасный лампа биринчиден жылуулукту берет, экинчиден бул кадимки күндүн нуруну берет. Т3. Мында кылсаңыздар ысык, кадимкидей ысык, күндүн ысыгыдай эле ысык болот. Ошого мына ушинтип коюп коем. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына астыга келип кактанат. Андан кийин мен көбүнчө мынау көрүп алыңыздар. Российский ушундай лампа болот, көрүнүш өзгөчөлүгү. Анан китайскийлер бар. Мен китайскийди колдонбойм. Билбейм, мага жакпайт. Российский жагат. Мындай сапат жагынан жакшы да, российский. Ошон үчүн ушуну колдономун. Андан сырткары дагы эмне, мына тооктор жөнүндө да сөз кылып атат дек. Ушул тооктор бир жылда булардын жумуртка берүүсү бир жылда 365 күн болсо, китепте айтылат 280ден 320-330га чейин. То есть 11 ай тынбай туат деген сөз да бул. Эми сиздердин смотря кандай шартта карайсыздар, ошонун дагы көз каранды да туугандар. Андыктан жумуртка берет экен десе эле эшке коюп берип эле, будайды жүгөрүн чачып коюп эле жумуртка бербей атат деш эмес. Булардын өзүнүн технологиясы да караш керек, өздөрүнүн эмеси де бериш керек. Жемини берип, мындай өздөрүнүн стандарттарыны колдон келиши карасаңыздар, жумуртканы жакшы берет. Азыр бул жерде меники уже 50%тен кичине ашып атат, 50%ке жетти. Толук жумурткага кирип бүтө элек. Анан кичине суук дагы болуп атат. Ошого байланыштуу жумурткага толук кирип бүтө элек. Жумурткага бүтө элек. Кором эме болгонуга байланыштуу, кором тар болгонуга байланыштуу мынанты 2 этаж кылып, экинчи этажга ушундай Leghorndарды коюп койгонмун.
Булардын жумуртка берүүсү абдан жакшы. Туугандар, жумуртка менен жалаң ушундай магазиндерге тапшырам, кошуналарыма тапшырамын. Шаарга жакын жерлер, шаарга, домдорго барып тапшырам, же болбосо садиктерге тапшырам дегендерге, ушундай жумуртка сатып иш кылсамбы дегендерге мен сиздерге ушул пародан сунуштайм. Туугандар, ушул парода жакшы. Адилерди жаман дебейм, адилер дагы сонун аябай жакшы. Булар менен өзгөчөлүгү адилер булар этке дагы кетет, чоңураак болот. То есть багып союп жесеңиздер дагы болот. Эт бериши дагы жакшы. Легорундуку булар көрдүңүздөр, мындай кичине тооктор болот. Булар кичине. Мындай этке жок да буларчы. Этке жок дагы, ошондуктан бирок жумуртканы турусун айтканда адилерге караганда жумуртканы көп берет. Анан жумурткасы ак болот, булардыкы аппак болот. Адилердики молочный цветте, то есть кремовый цветте болот. Кичине бозураак болот. Булардыкы аппак болот. То есть булардын жумурткасы да турусун айтканда, ачыгын айтыш керек, товарный вид жок да буларда. Бирок жумурткалар аябай ширин болот. Анан чоң болот. Мен ушул буларды жумурткасынан алып келип ачырганмын, туугандар. Алып келгенде жумурткасыны мен для интерес тартканда 84 грамм чыккан по факту. Эми бар эмес, но арада ушундайлар болгон. Анан бирок 94-100 граммга чейин жеткен фактылар дагы бар. Бул эменин канчалык деңгээлде багылышыдан, таза кандуулугудан. Меники деле таза кандуу, гарантия берем. Себеби булардын, бул тооктордун аталары Казакстан, апалары Россия. Анан короздору Гүлназ деген бир эженин линиясынан. То есть булар жалаң аралашып, короздору алмашкан, линиялары таза, гарантия. То есть жумуртка алам десеңиздер, жумурткалары бар. Жожо десеңиздер дагы ачырып беребиз. Под заказ. Азырынча быйыл азыраак, бирок бул мага ушул тоок жакты, турусун айтканда. Буюрса кийинки жылга буюрса бул тооктарды көбөйтөм дагы. Мына көрдүңүздөр, куйруктары, короздору мындай башкача болот, аппак болот. Буну эми исламий кээ бир китептерде айтылат, ак корозду багып эме кылган үйгө сыйкыр, жин, ушундай жаман нерселер келбейт дейт. Менден бир-эки молдокелер дагы алып кетишти, атайын ошого амал кылабыз деп. Ошондуктан ошол жактары дагы бар. Ошондуктан ушул тоокту жумуртка, жалаң мага жумуртка берсе болду дегендер ушуну. Бирок этке жок. Кемчилдиги ошол, этке жок. Ачыгын айтыш керек, булар кичине тоок болот. Эми сиздерге экранда чоң көрүнүшү мүмкүн, бирок негизинен кичине тооктор. Бирок жумуртка жагынан анча-мынча тооктору өткөрбөйт. Лидер породадан деп айтам. Анан кышында дагы, жазында дагы туу берет. Эми бирок буларга ушундай шартты да түзүш керек да, туугандар. Анан эшик эле бир жерге сетканын төрт жагын тосуп коюп эле жумуртка туубай атат деп жемди бергениңиздер менен буларга дагы жылуулук керек. Мындай өздөрүгө керектүү витаминди алыш керек да, анан жумуртка бери баштайт. 1969 бул порода рекорд койгон экен. Интернеттен дагы мен сөзүмө шек санагандар интернеттен дагы көрүңүздөр. Бир жылда 364-365 күн болсо, бул 371, кээ бир фактыларда эмелерде айтылат, маалыматтарда 374-375 деп айтылат. Кээ бирлерде 370-371 деп айтылат да. Бул дегени ошондо рекорд койгон экен да, бир жылда. То есть бир тоок даже 5-6 штук ашыкча тууган экен. Ошондо жана мен айткандай бир күндө эки жолдон дагы тууган фактылар болгон. Ошону далилдейт. Буну дагы туугандар кошумча интернеттен көрсөңүздөр болот. Анан бул жерде мындай сетка кылып койгом, мына ал жака сынык тазип деле мынантип жумурткаларды алып атабыз. Буюрса азыр бүгүн бул жерде бул жерде бүгүн 3, 6, 9, 12, 13 экен. 9, 12, 13 экен. Кече 16-ны алдым да, бүгүн 13. Жакшы эле. 50% болуптур. 50%тен дагы кээ бир жерлер ашып атат. Так, азыр муну жаап коелу. Мынтип жаап коем дагы, жумуртканы бул жактан терип аламын. Булар эми эле жумуртка кирип атат, ошондуктан эми көбөйүп атат. 1ден, 2ден, 3дөн кээде көбөйүп калат. Азыр бул жерде 24 мекиштен 13, 16га чейин алып атам да.
минимум 12 штук алам күндө, минимум. Эми бул кыш болгонуга байланыштуу кичине азыраак болуп атат. Ошондуктан ушундай жыйынтык. Жаман эмес, мага жакты, аябай жакты. Буюрса кийинки жылы булдан көбөйтөм. Булар күрк болбойт окшойт. Бир жөнүндө так эмем жок экен, бирок менин практикамда боло элек. Болуп калса да кошумча маалымат бул жака жүктөймүн. Андыктан суроолор болсо экрандагы WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. Заказ кылам десеңиздер дагы байланышсаңыздар болот. Мындан сырткары бизде ошол негизинен адлер көбүрөөк кармайм. Себеби адлердин эмеси рейтинги жоготпой атат, жакшы результат берип атат. Анан булардын породасынын өзгөчөлүгү суукка дагы, ысыкка дагы чыдамдуу, то есть адаптация болуп кете берет любой погодага. Кыскасы ушундай. Ушул породада да